Саламатсыздарбы кымбаттуу телекөрүүчүлөр жана балдар. Бүгүнкү адабият сабагыбызда Аман Саспаев жана анын Татым туз деген чыгармасы жөнүндө түшүнүк алабыз. Анда эмесе алды менен Аман Саспаевдин өмүр баянына көз жүгүртүп өтөлү. 1929 жылы Ысык көлдүн түп районундагы Кең суу айылында төрөлгөн. Бирок өзүнүн айтуусу боюнча бул жыл так эмес, паспортунда ушундай деп жазылып калган. Ал эми 1930 жылы атасы Саспай каза болуп, апасы көп балдары менен таекелерин төркүндөрүн пааналоого аргасыз болот. 1933 жылы коллективдештирүү мезгилинде анын туугандарын жана апасын кошпой коюшат дагы байдын тукуму деп. Алар элден четтөөгө аргасыз болушат. Кытайга качууга дагы ушул окуя себеп болгон экен. Көрсө алардын чоң таятасы Сарыбай Миңжылкулуу атактуу бай болгон экен. Ошентип Аман Саспаевдин бала чагы жана жаштык кези Кытай жергесинде өтөт. Алар Кулжага барышат адегенде, анан Кулжанын чегесиндеги аймактардан ал жергиликтүү мектептерден билим алып баштайт. Толук билим алгандан кийин 1946 жылы ошо жергиликтүү казак-уйгур гезиттерине кабарчы болуп иштей баштайт. Ал эми 1949 жылы Кытайдын компартиясы бийликке келген кезде ошол эле Кулжадагы Билим журту деген окуу жайына мугалим болуп иштей баштайт. Ал эми 1952 жылы Пекиндеги Борбордук улуттар институтуна кыргыздан бир бала зарыл керек болуп, аны Пекинге жөнөтүшөт. Ал жерден баардык күчүн жумшап Кытай тилин үйрөнүүгө аракет кылат. 1,5 жыл окугандан кийин тил факультетине казак сабагынан бирге мугалим кылып алышат. Ал эми 1954 жылы аз улуттардын тилин үйрөнүү изилдөө экспедициясы уюштурулуп, анын курамына Аман Саспаевди да кошуп коюшат. Аларды Кызыл Суу Кыргыз автоном областына көчүрүшөт. Ал жерде ар кыл жумуштарды жасап, көбүнчө дыйкандардын арасында иштейт. Ошол жерден Кытайда жазуучу боло албасына толук көзү жетип, кандай болсо да өз мекенине кетүүнү чечет. Жумуштан бошоткула өз жериме кетем деп көшөрүп отуруп, акыры тилегине жетет. 1962 жылы жергиликтүү өкмөт мекенге кайтууга уруксат берип, 25 ноябрда аман-эсен чек арадан өтөт. Эми 1963 жылдан баштап Кыргызстандын баардык гезит журналдарында чыгармалары жайыла баштайт. Ошентип анын Туңгуч Гүлкайыр аттуу ырлар жыйнагы чыгып, ал жазуучулар союзуна мүчө болот. Ошондон баштап кыргыз эли таланттуу жазуучубуз Аман Саспаевдин аңгемелери, чыгармалары менен тааныш боло баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин аны ардактап келебиз. Айрыкча анын бир топ аңгемелери элге таанымар болуп, окурмандардын жүрөгүнөн түнөк тапты. Ошолордун бири Татым туз аңгемеси десем жаңылышпайм. Анда эмесе азыр ушул чыгарманын мазмунуна көңүл буралы. Суунун айрыгына жакын саздак жерди жердеп бир түтүн кыргыз жашады. Ал жерде азыркыга чейин 4 түтүн эски уйгур тамы турат. Элдин айтымында илгерки бир жылдары бир топ кыргыз ооп келип кайра кайткан экен. Ошолордун ичинен Келгинбай аттуу жигит келте оорусуна чалдыгып төшөккө жатып калып сапарга кайтууга шаймасыз болот. Туугандары чогулуп келип, Келгинбайдын аялы Оймокчонго кайрылат. Оймокчон, эр деп этегин кармаган соң, эриңди элге кош. Жараткан насип кылса, аман-эсен айыгып кетсе, артыбыздан келерсиңер, деп жок читигин камдап коштошмокчу болушат. Келгинбайдын атасы сакалынан жашын жууртуп келинине кайрылат. Жарык дүйнөдө көргөн жалгыз уулум эле. Эми аны сага аманат кылам. Неберемди энеңдин этегине салып алам. Мына могул түйүнчөктөгү тузду кокус ары карап кетсе, сууга чылап оозуна тамыз. Жок, аман-эсен айыгып кетсе, колуна тапшыр дейт да жөнөп кетишет. Аргастан Оймокчон эл жеринен ажырап, бөтөн жерди мекендеп, ооруган күйөөсү Келгинбайды карап калат. Оймокчон күн түнү күйөөсүнүн жанынан чыкпай, башынан жөлөп суу тамызып отуруп, акыры
бүтүндөй жаак сөөгү шылынып, бир гана сөөгү калганда чачтары жыдып түшүп Келгинбай көзүн ачып, оорусунан сакайып жакшы болот. Бирок ал мезгилде чек ара жабылып калып, элине кайтууга кеч болуп калган. Ошентип алар бөтөн жерди жердеп жашап калышат. Арадан 30 жыл убакыт өткөндө Келгинбай карыялык чакка баш койгондо элди кайрадан кайгы каптайт. Кытайды коменданттык аскер бийлеп турган учурда элди кайрадан келте оорусу каптап, ал оору бир топ өмүрдү алып тынат. Алардын ичинде Келгинбайдын кемпири Оймокчон да бар эле. 3 гана киши жерге сөөгүн бергенден кийин үйгө келип, Келгинбай көзүнүн жашын көлдөтүп тагдырына өксү ыйлайт. Оңой бекен 40 жыл чогуу жашап, турмуштун ысык суун көргөн түгөйүнөн ажырап калуу. Кандай бактысыз тагдырга туш келсе да, ар бир адам өзүнүн келечеги жөнүндө ойлонбой кое албайт эмеспи? Келгинбай канчалык кайгы казап тартып турса дагы, акыры кайратын жыйып, көз жашын арчып, үй ичине, үй тиричилигине көз жүгүртөт. Үйүн жыйнап, жаман талпагына отуруп, чөнтөгүнөн түйүнчөк алат да, ал жерден бармактай тузду алат. Тузду алып, алаканына салып, татымын татып, абдан бир шербет даам татып аткансып, көпкө соруп, кериле жутат. Бул анын баягы атасы берген туздан калганы эле. Нечен бир оор күндөрү, нечен бир оор кайгы касиретке туш болгондо өзүнүн көңүлүн жубатып, ошол тузду медер тутуп, үмүт байлап, ишеним артып, ал кайгы капасынан, кусалыгынан айрыла турган. Келгинбай бөтөн жерде калганда 2 уул, 1 кыз тапты. 2 баласынан эрте ажырап, жалгыз уулу Эшбол аман-эсен эржетип, уездик мектепте окуп билим алат. Ал жерде мугалимдик кесипке ээ болуп, 3 жылдай иштеп калгандан кийин коменданттык аскерлер аны камап коюшат. Ал жерден качып чыккан Эшбол улуттук гвардиянын катарына кошулуп, революциячыл армиянын катарында кызмат кыла баштайт. Ошол жерден айрыкча Кулжанын тегерегиндеги Жынхы деген жерде катуу уруш болуп, ал согушта көп адамдар курман болушат. Ошолордун ичинде Эшбол да бар эле. Жалгыз уулунан айрылган шум кабарды укканда Келгинбай карыя биротоло баш көтөрбөй бөк түшүп жатып калат. Бөтөн жерде жалгыз калган адамдын тагдыры, оор тагдырга туш болгон аянычтуу бул көрүнүш уккан көргөн бардык адамдардын жүрөгүн оорутат. Кошунасы уйгур абышка Келгинбайды үйүнө алып калат. Келгинбай бул оорудан, бул санаадан акылынан ажырап, бирде оң, бирде тескери сүйлөп калат. 3 күн наар татпай жатып, акыры 4-күнү күнү анын жансыз денесин табышат. Сөөк жуугандардын айтуусу боюнча анын оозунда татым туз калган экен. Бул анын акыркы туз насиби эле. Ошентип чыгарманын мазмуну жөнүндө түшүнүк алдык. Чыгармада кездешкен сөздөрдүн айрымдарына кеңири токтолуп, өтөйүн деп атайын доскага жазып койдум. Мекен, мусапыр, кусалык, куса, тагдыр, туз, медер жана келте деген сөздөр. Ушул сөздөрдүн биринчи адегенде ар биринин грамматикалык маанисине токтоло кетсек, мекен деген сөз туулган жер, ар бир адамдын мекени болгон сыяктуу эле. Мекен бул биздин турак жайыбыз мекен. Мусапыр элинен ажыраган байкуш деген түшүнүктү билдирет экен. Кусалык, куса, сагыныч, сагынуу деген маанисинде. Тагдыр бул бешенеге жазылган, мурдатан белгилүү нерсе дегенде кабыл алынат. Туз бул адамдардын турмушуна керектүү эң негизгиси баалуу азык зат. Медер жөлөк, таяныч деген түшүнүктө биз көбүнчө балдарды медерим деп эркелетебиз. Келте бул оору. Ошол мезгилдерде боо түшүп, көп адам келте оорудан каза болушкан экен. Азыр бул оору жок. Ич келте деп коет, бул ич оору, жугуштуу оору. Андан биз ушул сөздөрдү байланыштырып, сүйлөм түзүп көрөлүк.
Жогорудагы сөздөрдөн мындай татаа сүйлөм түзсөк болот экен. Бул чыгармадан келте оорусуна чалдыгып, мекенинен айрылып, туулган жердин тузун медер тутуп, кусалыгы арткан мусафырдын оор тагдыры жөнүндө түшүнүк алдык. Демек, бул чыгармабыздан мекен жөнүндө түшүнүк алдык. Мекенинен ажыраган адамдын оор тагдыры кандай болоору дагы бир жолу көз алдыбызга тартылды деп ойлойм. Бул тема бүгүнкү күндө деле өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жери жок. Себеби бүгүнкү күндө дагы өз элинен, жеринен ажырап, чет элде канча мигранттарыбыз жүрөт. Албетте, ар бир нерсенин ар түрдүү себептери бар, бирок кандай болгон күндө дагы өз мекенинде болуу бул ар бир адамдын бактысы болсо керек. Бирөөнүн жеринде ултан болгуча өз жериңде султан бол деген кыргыз элинин макалы дагы бекеринен келип чыкпаса керек. Демек, чыгарманы бүгүнкү сабагымды ушундай жыйынтыктагым келип турат. Белгилүү акын Самбойдун Токтосунов айткандай, мекенди сүйүү жетишсиз, сүйгөндөй болсун ал сени. Демекчи, биз дагы мекенибизди эле сүйүп тим болбой, мекенибиз да бизди сүйгөндөй татыктуу уул кыздардан бололук. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабакта кездешкенче саламатта туруңуздар.